Чолпон Ата шаардык мэриясы энелер күнүн өзгөчө иш-чара менен коштоп уюштурушкан майрамдык иш-чарага чакырылган Чолпон Ата шаарынан жана Бостери айылынан келген 200-гө жакын энелер үчүн кыргыз элинин каада салты камтылган концерттик программа даярдалып, аны менен катар энелердин коомдогу өзгөчө ордун белгилешип, урмат-сый көргөзүшүп, алгач Чолпон Ата шаарынын мэри Азамат Турдубеков майрам ээлерине арналган куттуктоосун жолдоду. Аргактуу энелер, бүгүнкү энелер күнү менен сизди өзүм атыман жана Чолпон Ата шаарынын мэриясынын жамаатынын атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Урматтуу биздин апалар, биз канча сиздерге кызмат кылбай эле ушундай иш-чаралардын миңиндер отурсуда сиздердин бир күндүк эмизгениңизге да тата келбейт, тете келбейт. Урматтуу биздин энелер, урматтуу биздин апалар, сиздер бекерде айткандар эмес, эне бериш эненин тамамында. Ошондуктан беришке жетиш үчүн албетте эненин табанын бир эле гана эненин табанын өбүш эмес, баардык кызматтарды кылсак дагы, кылбасак дагы жанагы жогоруда айтып кеткендей бир күндүк сиздин эмгегиңизге тете келбейт. Урматтуу биздин апалар, сиздерге чын ден соолук, узун өмүр каалап келем. Энелер күнү менен улуттук нарктуулукту даңазалаган Чолпон Ата шаардык мэриясынын иш-чарасында маданият кызматкерлери, аймактагы искусство мектебинин окуучулары менен катар Чолпон Ата айымдары тобу өнөрлөрүн тартуулашып, апалар каада салтты унутта калтырбоо максатында даярдашкан кыз узатуу, келин алуу жана карылардын бата берүү каадасында тартуулашты. Ак жолдун башынан түшпөй айланып кетейин, бактылуу болуп, өмүрлүү болуп. Бүгүн биздин Чолпон Ата шаарында энелер күнү өткөн атат. Ушул энелер күнүндө өзүбүздүн Чолпон Ата айымдары фольклордук ансамбль энелерге өзүбүздүн концертибизди тартууладык. Эми ушул эл журтта тынччылык болуп, токчулук болуп, эл журт аман эсен болсун, ушундай күндөр көп боло берсин. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайм. Ушундай майрам кылып берген биздин мэрибизге, Садыр Жапаровго дагы чоң рахмат айтабыз. Бүт ата-энелер ден соолукта болсун, энелер, сиңдилер, эжелер ден соолукта болуп, балдарын урматтын, кыздарын убайын көрүп, дайыма балпайган байбичелерден болсун, ошолорго тилектешмин. Ирилешүүнүн алкагында Чолпон Ата шаардык мэриясынын карамагына Бостери айыл аймагы кирип, эми ар бир майрам биргеликте ынтымак менен өтүп жатканы энелерди да кубантты. 200-гө жакын майрамга чакырылган энелердин ар бирине мэрия белектерин беришип, сый-урмат көргөзүштү. Асел Тилек кызы, Мадина Бакирова, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык Көл районунан.